урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн күнгө жекшемби кайрадан сиздердин көгүлтүр экраныңыздарда Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын Айкөл чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси, анын чыгармачылык жамааты жана Дил мөрөгү адеп ахлак маданий борбору Өзбек Ажы Чотонов чогуу даярдаган айыл кештери программасы сиздерге өз саламын айтып кайрылат. Бүгүн дагы сиздерге койгон теманы алдын алып эскертип кетсек, өткөн жумада Ош чергесин кыдырып жүрүп, Ош шаарынан орун алган кымызканада Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен бүгүнкү күндөгү студенттин бейнеси, бүгүнкү күндө студент ким, ал студент келечекте ким болот, бүгүнкү мамлекеттик тарбия берүү системасы, билим берүү системасы эртеңки өндүрүшкө, айыл жергесин көтөрүүгө, деги Кыргыз экономикасын алдыга жылдырууга далалатын жетишинче тарбия берип жатабы? Ошого мамлекет бүт күчүн жумшап жатабы? Же болбосо жумшалган күчтү бүгүнкү студенттер колунан келишинче кабыл алып жатышабы деген суроого жооп издеген аракет кылдык эле. Арадан бир жума өтүп бизге бул коюлган темага кызыккандардан келип жаткан каттар, телефондор бүгүн дагы ошол теманы улантуубузду бизге шарт кылып койду. Бүгүн дагы Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен алдыда коюла турган тема жөнүндө бүгүнкү көрсөтүүнүн максатынан кийин уланталы. Улуттук каада салттарды, маданиятты, той тоорлордун улуттук өзгөчөлүгүн унутпай калган рух негиздерин жандандыруу жана жайылтуу, айыл таланттарынын жалпы элге тааныштыруу, аларга баа берүү менен бирге көңүлдүү эс алуу маданиятын чагылдыруу, жаштарды кайрымдуулукка, ыймандуулукка, адеп ахлакка, сабырдуулукка, момундукка чакыруу, жаштарга той тоорлордо, шаан шөкөт салтанаттарда конок күтүүдө кызмат өтөөнү үйрөтүү. Ал эми көрсөтүүнүн жүрүшүнүн негизги көздөгү болгон азыркы күндөгү абалга кайдыгер карабаган, жүрөгүндө жалыны бар, ар бир маселеге кыраандык менен мамиле жасаган, каракылды как жарган касиети бар, бейтанышты тааныштырып, урушканды жараштырып, жарашканды туугандаштырган аксакалдар, айыл ардагерлери, урматтуу ээлер менен рух негизи көйгөй маселеси чогуу чечилмекчи. Көрсөтүүнү уланталы урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин студенттери менен Ош жергесинде койгон темабыз ушул айыл жергесине байланыштырып келгенде, айыл жергесин аз да болсо көтөрүүгө көмөгүн кошобуз. Же болбосо ошо көмөк кошууга дараметибиз жетет же жетпейт деген суроого жооп издөө үчүн өздөрү айтып аткан келечектин локомотивдери студенттер менен коюлган темага жооп издеп атабыз. Бүгүнкү тема мына ушул. Бүгүнкү студент ким? Деги эле акыркы айтыла турган мораль, биз бере турган жооп бере турган суроо ушул. Бүгүнкү билим алып аткан студенттер эртеңки айылды көтөрө алабы? Деги эле эртең Кыргыз өндүрүшүн, же болбосо Кыргыз экономикасын, Кыргыз элин ошол деңгээлин көтөрүп, бизди жакшы турмушка жеткире алабы, же ошого ылайык билим алып жатабы деген суроого жооп издөөгө аракет жасап. Анда келе студенттердин акыркы ошол портреттин акыркы штрихтерин берип көрөлү. Бүгүнкү күндө студент кандай дагы? Бүгүнкү күндүн студенттери эртеңки айылдын келечегин көтөрө алат деп. Себеби мен юридика факультетинде окуганым үчүн биздин милдетибиз адам укугун коргоо болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн айылда көп эле адамдардын укугу тебеленип кетет да. Ким тарабынан? Эми ошо укук бузуучу тарабынан да. Эгерде бул жерде жакшы жооп. Ошол укугу бузулгандарды, мисалы үчүн айылдарда ошондо адвокатура уюштуруп, ошолорго бекер консультация берилген болсо, анда ошо адамдардын укугу тебеленбейт деп ойлойм да. Биринчиден, бул жалпы эле Кыргызстанда студенттердин абалын айта турган болсок, абитуриент деген сөздүн термини азыркы заманга ылайыкташтырып, адам болгум келет деп которулуптур да. Ошондуктан ар бир студент эгерде келечекте өзү бир коомдун активдүү, башкача айтканда өзүнүн ордун тапкан адам болгусу келген студент, мен ойлойм, университетте кандай шарт түзүлбөсүн, же болбосо өзүнүн мамлекет тарабынан компьютер, башка техникалык базалар болсун, болбосун, ал адамдын өзүнө тиешелүү да. Ал эмес, мисалы үчүн биз китептен окуган биринчи мугалимдеги алтын эжелер деле, же болбосо ошол дүйшөн окуткан балдар деле азыркы Кыргызстандын бир Кыргыз мамлекетинде өзүнүн орду бар адамдар да. Ошондуктан ойлойт элем, ар бир адам өзүнүн келечеги үчүн күрөшкөн адам гана бул дүйнөдө ошол башкача айтканда келечекте татыктуу студент жана татыктуу адам боло алат.
жана сиз айтып атпайсызбы, бүгүнкү күндөгү студент эртеңки кыргыздын келечегин алга сүрүп кете алабы? Жана ушул эле сурооңузга кайра Өзбек ажа аябай жакшы айтып өттү да, мисалы ушинтип илең салаң болуп общежитиядан общежитияга көчүп барып, анан кийин араң зорго бүткөн студент эртең барат дагы айылдагы мугалим болот. Бир жөнөкөй мисал келтирди. Ал эми ал мугалим, мисалы бүгүнкү күндө ошо мугалимдердин баягы баркы бааланбай төмөн түшүп баратат деп атат. Мен ойлойт элем, Өзбек ажынын бул сүйлөгөн айткан оюна мен каршы чыгат элем да, себеби бүгүнкү күндө ошол начар окуп бараткан, окуп бүтүп анан кийин барган студент мугалим болуп калган үчүн эле ал мугалимдердин баа баркы түшүп кетип аткан жери жок. Эмне үчүн биз бүгүнкү күндө экономикалык шартыбызды неметпейбиз, мындай эске албайбыз? Эгер экономикалык шартыбызды, мисалы, бизге чейин эле эң мыкты билим алып, аябай жакшы кадр, жакшы мугалимдер буга чейин эле өзүнүн мектебин таштап айылдан чыгып кеткендер бар. Эмне ошо жаман окуп барган студенттер барган үчүн анан алар мындай ордун бошотуп чыгып кеткен жери жок да. Анан экинчиден сиз кайра эле айтып атасыз, бүгүнкү күндөгү студенттер эмне үчүн окушпайт? Албетте бул ар ким өзү билет да. Мисалы биз эле бир эле мисалы Кыргызстанды айтпайбыз. Мисалы Американы айтсак деле, мисалы алар мойнунан жетелеп барып эч ким окутпайт аларды. Эгер керек болсо ар ким өзүн окутуп алат. Ал эми сиз мисалы жыйынтык чыгара албайсыз да. Бул Кыргызстандын студенттеринин баары эле барып эле бир грубо айтканда пустой башы менен барып эле отуруп калышпайт. Албетте эгер начар окуган студенттерди 50%-ин жок кылып таштасак да, 50%-и бүгүнкү күндө эртеңки келечекти сүдүрөп кете турган кадр боло алат. Бүгүн Кыргызстанда 120 миңден ашуун, Ош областында 60 миңге жакын жаш адамдар ушул студент деген контингентке кирет да, билим алып атышкан кишилер. Албетте бүгүн ар түрдүү пикирлер болуп атат. Бул пикирлердин болгондугу жакшы. Ошол карама каршылык коомдонбойт. Ал эми ушул 60 миң баланын, улан кыздын бүгүнкү кебете кешпирин жашоого, турмушка, илимге, билимге, улуттук каада салттарга, улуттук асыл баалуулуктарга жасаган мамилеси менен так ушундай деп айтууга, булардын бир сүртүм менен картинасын берүүгө мүмкүн эмес. Себеби канча 60 миң болсо, демек 60 миң түрдүү инсан, адам жашап атат. Биз ушул точка зренияден карашыбыз керек деп ойлойм да. Бирок чындыгында эле үмүтсүз шайтан дейт. Эгерде биз ушул биздин республикада эгемендик алгандан бери билим берүү системасында ушунчалык чоң реформа болбосо, мынчалык чоң көп окуу жайлардын ачылгандыгы, билим берүү системасында болуп аткан ар түрдүү алга жылуулар дагы, анча мынча жайып аткан регресстердин дагы баары болмогон эмес. Бирок мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө азыр ушул жерде биз талкуулап атабыз. Ушундай бир топтогу жаштар бар, биздин дискуссиябызга мыйыгынан күлүп, бирок ал унчукпай өзүнүн китебин окуп, унчукпай компьютер менен иштеп, унчукпай интернет менен иштеп, тил үйрөнүп жаткан студенттердин тобу дагы бар да. Бул жерде бул дискуссиялар үчүн күлгүлүү да болушу мүмкүн. Мен ушул студенттерди көргөндө дайыма мындай бир сыймыктанып, республиканын келечегин алып кете турган жаштар деп ушуларга мен дайыма мындай ишеним арткан кишимин. Андан кийин ошол баягы биз отличниктер деп атабыз, отличниктер аз деп атабыз, бирок билимдин сапатын алып, баа үчүн эмес, билим үчүн, өзүнүн эртеңки келечеги үчүн окуп жүргөн студенттерибиз дагы бар. Албетте ошол 60 миңдин ичинде ата-энесин алдап коюп, мен окуп атамын деп алардан акча алып, бүгүн келип алып туруп бул жерде кечке чейин көчө чаңытып жүргөн балдар да жок эмес. Ошон үчүн баягы бүгүнкү студенттердин саны канчалык көп болгон болсо, алар үчүн алардын картинасын тартуу да ошончолук чоң масштабтуу нерсе. Бирок ошентсе дагы баягы Мыктыбек байка айткандай, 10 жыл мурда дагы жашоонун бүгүн коомдун локомотиви жаштар деп келгенбиз дейт. Бул жерде менин агайым айтат, 20 жылдан кийин да ошенте беребиз дейт. Себеби биз өсүп өнүгүүнү ушул жаштардан карайбыз. Биздин республиканын деги эле улуттун эртеңки күнү ушул жаштар, билимдүү жаштарда, студенттерде деп ушуларга үмүт артабыз, жана ошол үчүн эмгектенип атабыз деп ойлойм. Анан албетте бүгүн ошолордун ичинде баягы айтып атышпайбы, кой аксагы менен миң деп. Албетте ошол бекер жүргөн, эч нерсе менен кызыкпаган, эртең менен туруп кайра кеч жаткан, китеп тачпаган дагы студенттер болушу мүмкүн. Албетте алар окуудан чыгарылат. Окуудан чыгарылса ошол илең салаң болуп туруп бүтөт. Бирок алар бир Кыргыздын бир белгилүү актрисасы Сабира Күмүшалиден сураганда, ар бир адам өз бактысын өзү жаратат деген да. Мен студенттерге ушул
өзүңөрдүн бактыңарды өзүңөр жагатасыңар. Эч ким силердин бактысыз болуп калган үчүн күнөөлүү эмес дегим келет. Ошол. Муктубек, мен дагы сенин кесиптешиң болом. Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясында редактор болуп эмгектенем. Мен өзүмүн иш процессинде, командировка учурларында көпчүлүк жаштар менен маектешип, көпчүлүк көрсөтүүлөр даярдаган учурларымда кээ бир жаштардын жогорку курстун студенттери болсо дагы өтө тайыз экендиктерине ушунчалык жүрөгүм ооруйт. Анан эми бул маселенин чындыгында айта берсе аябай созулуп кетет. Менин айтайын деген оюм, азыркы учурда биздин мамлекетте практикаланып аткан дистанттык окуу дистанттык багыттагы окуулар болуп атат да. Мына ушул маселеде мен өзүм жеке пикиримче азыркы биздин жалпы элдин психологиясы мына ушул дистанттык окуу багытындагы окууга анчалык даяр эмес деп ойлойм да. Анткени ошол райондун борборунда мисалы жалпы эле мектептеги жалпы окуу процессинен келген окуучу студент болуп калат да, мындачы. Ал эми ошол дистанттык окуунун кадырына жете түшүнбөгөн эле окуучу студент болуп, мен мына ушул эми ушул иш жүзүндө көрүп жүрөм да, элдерди көрүп, жалпы турмуштук жалпы эле коомдук өнүгүүгө жеке пикири жок эле окуучулар акчанын эмеси менен дистанттык багыттагы класстар багыттагы окууда окушуп эле, анан кийин 1 жыл 2 жыл өтпөй эле дагы акчанын эмеси менен кайра мектепте иштеп калышты да. Мына ушул балдардын ушул студенттер, ушулар дагы өзүн студентмин деп ойлойт. Анын эми биздин талаптагыдай кылып алар ошону алып кетүүгө жараксыз деп да ойлоп кетем да. Анан эми оюмду жыйынтыктап айтсам, жалпы эле мен өзүмдүн жеке пикиримде ушу келечекте азыркы окуп аткан студенттерден мына биздин жалпы кыргызга мүнөздүү болгон асылдыктарды алып жаткан айылды көтөрүүгө жарактуу адамдар окуп атат деп үмүттөнөм. Анткени азыр биздин жалпы Кыргыздын эчендеген кылымдардан бери алып келаткан асылдыктарын биз айылдардан табабыз. Анткени ыйман деген бар айылдарда, береке, ырыскы деген бүт биз ушундай бир өзүбүздүн көкүрөгүбүздө көтөрүп жүргөн жакшы көрүнгөнүн баардыгын айылдан табабыз да. Мына ушул эми биз баарыбыз эле шаарга деп келбестен, азыркы биздин билим алып жаткан жаштарыбыздын арасынан ошол айылды көтөрүүгө чыныгы инсандык, чыныгы кыргыздык жүрөгү менен жол алып кете турган жаштар тарбияланып атат деп үмүттөнөм. Анан дагы бир маселе, биздин айылда азыр деги эле биздин эмес, жалпы Кыргызстандагы айылдарда ар ким өзү менен өзү баягы бизнес кылышып, коммерциялык жеке өзүнүн чарбасын өнүктүрүү менен алек болгонсуйт да. Жалпы айылдын процессин, жалпы айылды көтөрүү жагдайында аракеттенип, мен ушул эл үчүн мисалы депутаттар менен бирге жүргөнүбүздө мына ушулар аябай өздөрүнүн обещаниялерин берип ушундай көтөрөм деген сөздөрүн угуп келгенбиз да. А мына ушул эмени мен депутат болбой туруп эле мына ушу жалпы студенттерден өзүнчө күтөм. Мен ушу айылды келечекте мисалы бүт Кыргыздын көркөм жергесин болгон айылымды моундай иштер менен көтөрөм деген студенттер буюрса, тарбия алып атса керек. Мен ойлойм ушул жалпы албетте жакшысы да бар, жаманы да бар, бирок көпчүлүгүн ушу жакшы адамдар болгон үчүн ушул жарык дүйнө турат да. Эми Кыргыздын келечегин биз ушул эң бир көкүрөгүндөгү жакшы пикирлерди камтыган руханий дүйнөсү бай жаштардан күтөбүз. Мамлекет бул көптөгөн институттар көптүгү. Ол ошол бизди контролирующий, ревизирующий и так далее и тому подобное, да? Совокупность всех институтов, которые можно управлять нами, да? Ошол мамлекетти биз жалдайт экенбиз, туура түшүнгөнгө. Биздин салыгыбыз аркылуу мамлекетти жалдайт экенбиз. Биздин ден соолугубузду карап бер, биздин коопсуздугубузду камсыз кылып бер, биздин балдарыбызга билим бер, жана биздин өнүгүп өсүшүбүзгө шарт түзүп бер деп биз мамлекетти жалдайт экенбиз, атуулдар. Биз жалдап аларга
айлык акысын берет экенбиз салык түрүндө бюджет аркылуу. Демек биз мамлекетке претензия койсок болот. Эгерде биздин ден соолугубузду жакшы карабаса, эгерде биздин коопсуздугубуз камсыз кылынбаса, эгерде биздин балдарыбыз жакшы билим албаса. Бүгүнкү коюлуп аткан маселе биздин билимибиз жөнүндө болот. Мамлекет биздин балдарыбызга билим берүүгө өзү кызыктар болуш керек. Эмне үчүн? Мамлекет өзүнө кадрларды даярдайт. Эртеңки күнү ушул мамлекеттик чиновник катары биздин салыгыбыз аркылуу зарплата алып, айлык акысын алып, кайра бизге мамлекет аркылуу кызмат көрсөтүүгө адистерди даярдаган өзү кызыктар болуш керек. Мен ушундай деп ойлойм. Демек, бу жерде билим берүү системасында мамлекеттин өзүнчө бир программасы болуш керек. Айыл чарбасына момунча адис керек эмки жылы, медицинага момунча адис керек, бияка момунча адис керек, бияка момунча адис керек деген. Ал эми бул конъюнктура, тагыраак айтканда адистердин базары күн сайын өзгөрүп турат. Анын үстүнө азыр биз рынок экономикасындабыз. Эгер бүгүн экологтон 4 бала керек болсо, эртең керек тийбей калышы мүмкүн. А бирси күнү 24 бала керек болушу мүмкүн. Муну мамлекеттин ыкчамдыгы, ийкемдиги жана ошол жана кандай деп айтсам, эртеңки күнгө ориентацияны туура ала билгендигинде болот. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет, Кыргыз Республикасы билим берүү системасы, мен туура эмес айтсам, мына сиздерге спорго, сиздерге талашка мен ушу маселени коюп атам да. Балким бизде республикада билим берүү системасынын өзүнүн программасы жоктур. Балким мамлекеттин билим берүүгө мамилеси жоктур. Эл окугусу келип атабы? Мына силерге 52 миллион университет окуй бергиле. Акчаңар көппү? Кереги жок, адистикке деле балдарыңарды окута бергиле. Балким мамлекетке биздин билим алуубуздан пайдасы жоктур. Ойлонуп көрдүңүздөрбү? А балким ойлонуп аткандыр мамлекет. Мага билими бар атуулдардын кереги жок деп. Бул жагын ойлонуп көрдүңүздөрбү? Эгер жарандардын баары акылдуу болуп кетсе, мамлекет иштешке туура келет да. Ал иштебей атат. Бул жагын ойлонуп көрдүңүздөрбү? Эмнеге билим берүү системасы актап атат? Мына жолдоштор, мен ушул жөнүндө силерге ой бөлүш бергиле дедим эле. Мамлекет бизден акчаны алып, салык аркылуу билим берүү системасына жумшап атабы? Жумшап аткан болсо, ал адистер ордун таап атабы? А мен айтат элем, ордун тапкан жок. Ошо отургандардын бардыгыңыздардын 99%ыңыздар билбейсиздер. Окуунун бүткөндөн кийин сиздерге жумуш барбы, жокпу? Чынбы? Мамлекет гарантия берген жок. Контракт менен окугандарга барбы гарантияңар? Кайсы фирмага барып иштейсиңер же кайсы жерге барып иштейсиңер? Жок. То есть мамлекет бүгүнкү күндө не контролирует ситуацию системы образования. Сен азыр студентмин деп айт, аспирантмин деп айт, космонавтмин деп айт, андан сущность не меняется. Силер билим алганга өзүңөр алдап окуп атасыңар деген ойду айтып атам. Ата энеңерди алдап атасыңар, өзүңөрдү алдап атасыңар. Эч кимдерде гарантия жок. Эртең вы будете востребованы. А чтобы смело сказать, что вы завтра будете востребованы, у вас должна быть программа государственная, которую вы четко знаете завтра, какая специальность будет востребована. У вас такого нет уже. Правильно? Вы чисто по чутью или по опыту родственников знаете, ой, эртең могу адиске будет востребовано. Все. Мугалим эч качан кереги тийбей калбайт, мен мугалим болом. А балким ошол эле учурда эртең биздин экономика требует там аудиторлорду, может требует там, мына азыр Кыргызстанда сокой чыгара албай атабыз, торпеда чыгарып жүргөн Кыргызстан. У нас технических образований нету. Эгер мамлекет ошол бизден алган акчаны актайм десе, ошолорду бериш керек эле да кайра элгечи. Ошол адистерди бериш керек болчу. Мына мен ушул жөнүндө силер сүйлөп бер деген деп үмүт кылдым эле да. А силер лаборатория, там университет, деканат. Ой барбы? Айтып көрүңүздөр. Келгиле бүгүнкү билимдин деңгээлинин төмөндүгүн мектептен издеп көрөлү. Анткени мектептен жакшы билимге ээ болуп келген окуучу эч качан жаман студент болбойт. Бул жерде негизги маселе демек кабыл алуу экзамендерине жатат. Кабыл алуу экзаменде түрдүү жолдор менен окууга өтүп алган студент түрдүү жолдор менен бүтүп кетет дагы, баргандан кийин өзүнө окшогон окуучуну даярдайт. Ал окуучу келип ошондо өзүнө жанакындай түрдүү жолдор менен студент болот да, кайра ал бүтүп баргандан кийин өзүнө окшогон адистерди даярдайт. Демек бул жерде негизги маселе кабыл алуу экзамендерине жатат. Ошондой эле бул шакекче түрүндө айланып атат да. Мектептин натыйжасы жогорку окуу жайынан, ал эми жогорку окуу жайынын натыйжасы кийинки даярдалган адистерден көрүнүп атат. Бул жерде эркиңди койсоң самаганыңа жетесиң дейт. Негизги максатты билимге арнап умтулган студенттер деле жок эмес арабызда. Андай студенттер деле бар билимге умтулган, бирок негизинен ошол билим кабыл алуу экзаменинде түрдүү жолдор менен өтүп алган студенттердин айынан ушулдай
билимдин төмөндүгү келип чыгып атат деп ойлойм мен. Бирок мындай дегениmin себеби кандай эле ак ийилет бирок сынбайт демекчи, сөзсүз түрдө аракет кылсаң берекет дегендей, аракеттенип окуган студенттер мамлекет өзүнүн деңгээлинде болбосо да ошол жогорку көрсөткүчтөгү жетекчилердин негизинде ошолордун жардамы аркылуу ушул студенттер иш менен мындай камсыз болор эле дейм да. Сиз жакшы окусаң деле баары бир сени мамлекет мындай иш жок деп айттыңыз да. Ушул жагы кандай деп ойлойм да, студенттерди бириктерип. Атың ким, карындашым? Атым Гүлбирак. Гүлбирак. Мен Гүлбирак сенин ишиң жок деп айткан жокмун да. Мисалы үчүн Кыргызстанда 60 миң студент дедиңизби каныбеке? Ош шаарында, мейли Ош шаарында 60 миңдин, мисалы үчүн мен колум жүрөккө коюп туруп айтам, 60 миңдин бардыгы иш менен камсыз болбойт. Макул дейсиңби ушуга? Ошо тандап алган кесиби боюнча иш болбойт ошо 60 миңдин бардыгында. Болбосо болбогондур, бирок эми жанагылда сиз бардыгына деп айттыңыз да, мен ошол сөзүңүздүн Гүлбирак. Мен ушу да кайра айтып атам да, Гүлбирак. Мына кеп ушунда болот атат да. 60 миң студент, мисалы үчүн 20 миңи врач болсун, 10 миңи мугалим болсун, 5 миңи тиги, 20 дагы 2 миңи бул болсун. Ошонун бардыгына өздөрү тандап алган кесип боюнча эме иш жок да. Себеби алар туура эмес тандап алган. Мамлекеттик пландаштыруу жок. Мына эртең Аксыга момча мугалим керек, тияка момча мугалим керек, жалпысынан момча мугалим быйыл даярдалыш керек деген план жок. Туура план жок, эми ал жагын турмуш өзү көрсөтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү ушу биздин коноктор, түштүк жерге түштүктөн айланса болот. Талантка бай, мына ошол сиздердин университетте дагы бүгүн чыгармачылык инсандар келип отурат. Бир аз сиздерге ойлонууга мүмкүнчүлүк бериш үчүн мен ушу таланттарга мүмкүнчүлүк берейин. Азыр анда кичине чер жазып алалы. Карасаң айдында күнү бар, карасаң күндүздүн түнү бар, карасаң эң бийик тоонундай, тескейи күнсейген жери бар. Бүгүнкү студентте бир сөзүм айтканда булар абдан бактылуу жаштар деп айтсак болот да. Мен өзүм мына
Ош мамлекеттик университетинде тарых факультетинде окутуучу болуп иштейм. Ошол лекцияга киргенде ар дайым айтам да студенттерге: урматтуу студенттер, силер канчалык деңгээлде билим албагыла, баары силер коомго 25% керексиңер дейм. Ал эми 75%-иңер булар жогорку билимдүү, аң сезимдүү кадрлар болуп эсептелесиңер деп. Себеп дегенде эмнеде? Бизде бир кыска дүйнөгө болгон кыскача көз караш бар да. Маселен, бизде мындай максат бар да. Мен сөзсүз түрдө бул окуу жайды бүтсөм, мен аким болушум керек же президент болушум керек. Ушул психологиянын, ушул суроону биз Европа мамлекеттеринде десек, мисалы Америкадагы бир жашка берсек, аларда билим алууну жөн эле адам өзү жогорку билимдүү болуш үчүн алат экен. Ал жерде президент болуш үчүн, аким болуш үчүн, губернатор болуш үчүн маселе жок. Бизде ошондой максат бар. Эми жанагы жерде айтып атабыз, бизде мына студенттер билимге болгон кызыгуусу начар болуп атат деп. Мен айтат элем, начар болушу мүмкүн, бул чындык. Бирок ал жерде ата-энени күнөөлөбөш керек. Себеби ошончо каражат бөлүп, биз дүйнөлүк стандарт боюнча контракттык системага өткөнбүз. Ошо контрактты төгүп аткандан кийин ар бир адам өзү жоопкерчилиги менен болуш керек да. Значит, жакшы окуган, жаман окуган бул студенттин өзүнөн. Так, экинчи маселе. Бизде бүгүнкү студенттерде кандай жакшы айырмачылыктар бар? Будан 10 жыл, 15 жыл мурунку студенттерге салыштырмада. Бизде бүгүнкү күндө дүйнөлүк стандарт боюнча кеткенге байланыштуу биз компьютерге өттүк. Биз интернетке өттүк. Будан 10 жыл, 15 жыл мындай жок эле. Значит, бүгүнкү күнү ушул талапка жооп берген студент бул дүйнөгө чыгат деген көз карашты чагылдырат да. Так, бизде дагы кандай жетишкендиктер бар? Бүгүнкү күнү жана фонд Сороско окшогон гуманитардык жардамдарды илим билимге берип атат. Ушул тараптан адабият абдан кеңири. Буларды колдонбой атышат биздин жаштар. Эгерде буну колдонсо, интернет менен мисалы окутуучулар билбеген фактынын негизинде ушундай семинарский сабактар даярдап берсе болот. Анан бизде эми кандай проблема бар да? Маселен, биз окууда жетишип атабыз, андай мындай деген менен бул мына дүйнөлүк масштабта алып карасак, ошо Европа мамлекеттеринде дагы окуу жерде бир маселе пайда болуп атат да. Жаштарды булар ыймандан, ошондой эле баягы адеп акылыктан ажырап калган мына Европа мамлекеттеринде. Биздин негизги проблема ушул болуш керек. Биз жаштарды биринчи кезекте тарбия, ыйман, анан плюс илим билим менен экөөнү байланыштырышыбыз керек. Кайсы өнүккөн мамлекетте интеллект канчалык жогору болгону менен ыйман жок болсо, бул коомго жакшы кадр болуп чыкпайт. Андан кийин биз жаштарга эмнелер жөнүндө айтышыбыз керек? Биринчи мына тарбиялык маанидеги нерселерди айтканыбызда биз азыркы коомдук глобалдык масштабтагы илеттерге маани беришибиз керек да. Мисалы, канчалык деңгээлде окубайлы, өзүнүн моралдык жактан алып жүрө алса, мына көрүп атасыздар, дүйнөнү каптап кетат, испит деген оору. Значит, тарбиялык мааниси чоң. Ошол жаш келечекте илим менен коомго тарбияны байланыштырып алып барыш керек да. Анан жана сиз Муктар мындай деп айтып атасыз, биздин мамлекеттик саясат, билим берүү жаштарга кандай таасир кылып атат деп. Менин жеке көз карашымда бул жана контракттык негизде окуган студенттер, биздин университеттердин Кыргызстандан бир дагы университет калбады, баягы контракттык негизде окутпаган да. Чет мамлекетте деле ушул. Бул коомго жакшы пайда алып келет. Канчалык деңгээлде студент окууга өзү кызыксын, кызыкпасын, контракт биринчи кезекте студент мамлекетке жана университетке пайда алып келет. Экинчи кезекте бул жерде конкуренция бар. Биз калабайбыз, группада 25 бала бүтсө, ошонун 5 же 6 коомго иштейт. Калгандары жогорку билимдүү айыл жергесинде иштеш керек. Анан мен коомдон иш таппай калдым, мен мамлекетке нааразымын, ата-энеме нааразымын деген ал өзүнөн. Азыркы биздин коомдук саясат ушундай болот, мамлекеттик саясат. Эгерде достойный кадр чыкса, бул Кыргызстандын чегинен чыгып башка мамлекетте баш керек. Анан биз канчалык деңгээлде ага шарт түзүп берели, кызыгуу өзүндө болсо, эч качан эч нерсени күтпөшүбүз керек биз. Анан мына азыркы мезгилде мисалы мына бир эле фактын айталы. Кыргызстанда жылына миңдеген юристтер даярдалат. Бизде 99 эл каттоонун жыйынтыгы боюнча айтканда 4,8 миллион калкыбыз бар. Эми 5 миллион калкка ушу 10 миң юристтин кереги барбы же жокпу? Эми бир эле бул юрист эмес, медицинада да ушундай, и башка адистерде да ушундай. Значит, мен эмнени айтып келатат? Коомдо өзүнүн ордун ар бир адам өзү табыш керек. Биз баягы коммунисттик көз караштан алысташыбыз керек. Илгери бизде ушундай болгон. Так, Ош мамлекеттик университетине 100 же болсо 1000 студент бүтсө, 25-и Алай району, 25-и Ноокат районуна барып, мына мектепке барыш керек деп. Образование алыш керек. Антип чектеп бул жерде сен иштейсиң деген бул мамлекеттин туура эмес саясаты. Адамдын укугуна биз жол беришибиз керек.
эмне үчүн мисалы ал высшее образование болуп туруп сөзсүз мектеп кылып иштеш керек, сөзсүз аны бөлүштүрүшүбүз керекпиз. Мына жерге баргыла деп. Ал образование алгандан кийин ошол образование түбөлүктүү пайдаланыш керек. Өзүңүздөргө белгилүү, мына биз эгемендүү болгонубузга 10 жыл болду. 10 жыл болду. Бул билим берүүдөгү болсун, экономикадагы болсун, бул терс көрүнүштөр биздин гана мамлекетте эмес, бул өткөн мезгилде коңшу мамлекеттерибизде, тагыраак айтканда мурунку союздук республикалардын баарында кайталанып өттү да бул көрүнүш. Эми бара-бара бул көрүнүштү биз мыйзам ченемдүү көрүнүш катары эле карасак болот да. Себеби биз мурда кимдир бирөөгө карап, кимдир бирөө тарабынан башкарылып келгенбиз. Анан бара-бара бул көрүнүштөр стабилдешип атат. Мындайча айтканда биз жаш бала сыяктуу деп салыштырсак болот. Бара-бара бардык жагыбызды калыптандырып, өз ордуна коюуга аракет жасап, мына алгачкы натыйжаларындагы жакшы натыйжаларында берип атат. Буну биз жаман жак деп, терс көрүнүш деп бир жактуу ой менен карасак болбойт. Туура келчү да эмес да. Бул жерде мурунураак сүйлөгөн агайымдын оюна кошулам. Агай аябай туура нерсени айтты. Бизде студенттерде бир советтик коомдон калганбы, эскиден калган установка бар да. Окуса эле бир аким болмой, же бир жерге прокурор болуш. Жо эмне үчүн окуп, ошол окуган адистигинин майын чыгарган бир, ошол кесибинин майын чыгарган адис болуш керек деген бир ой жок бизде. Биз окусак эле, ошо бир жерге барып отуруп калсак, бир чоңураак бийликке жетишсек деген. Ошон үчүн мына мисалы бир юристтерди алсак мисалга, азыр биздин республикада эмне көп? Юрист көп. Иш жок деп атабыз. Эмне үчүн юристке иш жок? Айлыга барсын, бир нотариальный контора ачсын. Мамлекеттик нотариалдык контораларга конкуренция болсун, иш. Эмне үчүн мындай иш аткарса болбойт? Эми аны ачканга баш керек да, ука. Аны деген алган билим, ошо юристтер билимди жакшы алды деп ойлоп атасыңбы? Жо эми бардыгын бир планкага коюшка болбойт деп ойлойм. Анткени жакшысы да бар, жаманы да бар. Анан кийин дагы сиздин оюңузду мен туура түшүнгөн болсом, мындай ой айттыңыз. Керек адистиктерге гана мамлекет окутсун, ошо заказ берсин деп. Андай болсо Кыргызстанда реальный иштеген аграрный сектор гана бар. Биз эмне жалаң эле дыйкандар менен дыйкандарды окутушубуз керек болуп калабы? Эмне болуптур? Мисалы үчүн фермердик чарбанын жетекчиси анда 17-чи кылымга кайтып кетебиз кайтагы. Жаманбы? Жогорку билими бар фермер чарбасынын жетекчиси болсо жаманбы? Ал агрономияны билсин. Ошол эле жогорку билимдүү фермердин укугун коргогон жакшы юрист болуш керек. Ар ким өзүнүн функциясын аткарыш керек да. Мисалы үчүн мугалимдер өзүнүн функциясын аткарыш керек. А бизде болсо мугалимдер кээде дүкөнчү болуп кетишет да. Буга биз өзүбүз деле ынанып турабыз, баардыгы эле ынанат, студенттерчи. Буларды жоюш үчүн ар бири өзүнүн функциясын аткарыш керек. Менимче ушул. Студент дайыма жаштардын авангарды болуп келген. Студенттен коом кылымдар бою бир жакшы нерселерди күтүп келген, ошондой боло берет. Муну өзүбүздүн жаштарыбыз дагы айтышты. Бир аныктама беришке аракет кылып көрүшкөндө. Мен да ошого кошуламын. Эми азыр бизде университеттер көбөйдү. Жана менин коллегам айтты, 120 миң студент деп. Азыр республикада азыр да андан да көбүрөөк 150 миңден ашык. Анын ичинде 10 миң деген юристтер деп атабыз, 10 миң деген медиктер, жана башка баякы модный деп коелу, ушундай кесип ээлерине даярдалып атат деп атабыз. Эми бул маселенин эки жагы бар бул жерде. Бир жактуу эле туура эмес же туура деп айтыш мүмкүн эмес. Биз азыр рыноктук экономикада, рыноктук абалда жашап атабыз. Рынок аны өзү жөнгө салат. Мурдагыдай кылып мамлекет ушуну пландап койбойбу? G25тен гана юрист чыксын, 50дөн гана врач даярдалсын деп пландап койбойбу дегенибиз эми азыркы шартта туура эмес. Биз плановый экономикадан уже кеткенбиз да. Анан мамлекетке бир тараптуу бир айып койгон сыяктуу болуп атабыз. Биз мына салык төлөдүк. Биз мамлекетке өз милдетибизди өтөп атабыз, мамлекет бизге эмне кылып берип атат деп. Азыркы учурда дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Мен боюнча мамлекетибиз жаш, эми эгемендүүлүктүн 10 жылдыгын эми баштан өткөздүк. Балким биз төлөгөн салык ушул коомубуздун бардык жагын камсыз кылууга жетпестир. Мамлекет балким айласыз бир акыбалда тургандыр учурда. Балким муну дагы эсепке алышыбыз керек. Бирок экинчи бир жагы бар.
мен мамлекеттен талап кылып атам. Мен мамлекетке эмне кылдым деген суроону да коюшубуз керек да. Же эмне кылам деген. Мына биздин студенттерибиз бүтөт. Жылда эле бул бир эле Ош университетинде эмес, Кыргызстандагы акыбал ушул. Айыл жерлерине мына биз өзүбүздүн университеттин чегинде айтайын, мугалим болуп барыш керек. Жыл сайын бөлүнгөн айыл жерине барып иштөө мамлекет тарабынан өтүнүлөт деп, барып иштеп бер деп. Ошол студенттердин ичинен ашып барса 60% айылга барат. 40% барбайт. Туура, бул жерде системанын айыбы бар, университеттердин да айыбы бар. Ошол 100% камсыз кыла албаган. Бирок ошол учурда жеке атуу катары адамдарыбыздын, студенттерибиздин, бүтүрүүчүлөрүбүздүн да айыбы бар. Бул жерде балким биз тарбияны жетиштүү бере албай аткандырбыз. Айылды билим берүү системасына кызмат кылууда. Балким бул жерде бир кандай бир идеологиянын бир жоктугунан, мурдагы коммунисттик идеологиянын ордуна вакуум пайда болуп, аны толтура турган башка нерсе жоктугунан же жетишсиздигинен болуп аткандыр. Эми мен бир фактын айткым келет. Мына ушул быйылкы жылы биз айыл жерине мугалимдерди, студенттерди, бүтүрүүчүлөрдү жибергенден кийин облонодон дагы 400 мугалим керек деген сураныш чыгып атат да. 400 мугалим жетишпейт. Акыркы курстун бүтүрүүчүлөрүнөн жибергиле. Биз азыр ушул жерде отурган студенттер өздөрү күбө акыркы курстун студенттеринен суранып атабыз. Сиздер же заочный формага которулсаңыздар, же бир эркин график менен иштесеңиздер дагы айыл жерлерине барып, сабак өтүлбөй токтоп калган жерге барып иштеп берсеңиздер деп. Бирок айыл жериндеги шарт кээ бир студенттерибизди канааттандыра албайт чындыгында эле. Ким эле мындай шаардагы бир аз жакшы турмушун кыйынчылык алмаштыргысы келсин. Балким бул дагы биздин тарбиянын, идеологиянын жетишсиздигидир. Мен ойлойт элем, биздин студенттерибиз келечекте бир айылды оңдогон. Жана сөз болбоду эми кыргыз айылы дегенде кандай түшүнөбүз деп. Келечекте кыргыз айылы дегенде мен ушундай элестетем. Бул ата бабадан калган жакшынакай каада салттарды сактап калган, жана жогоруда айтылгандай улууну урматтаган, кичүүнү узаттаган бир жакшынакай маданияты бар, жаңыларды дагы жакшы жактарын толук камсыз кылган, мындай кабыл алган, азыркыдай бир көчөлөрү асфальтталган же жакшынакай шагыл төгүлгөн дейли. Банясы бар, бир маданий очогу бар, чайканасы бар, мечити бар. Ушундай бир айылды элестетем да мен, бакшактуу. Эми ошого биз дагы айланып келип, мамлекет ушундай кылып бериш керек дебешибиз керек да. Буга биздин ар бирибиз иштешибиз керек, ар бирибиз аракеттенишибиз керек. Мамлекет биздин аракеттенүүбүзгө шарт гана түзүп бериш керек. Мындай мүмкүнчүлүк бар. Мына ул студенттерге мен кайрылар элем. Эгерде ар ким өзүнүн элинин патриоту болсо, биз патриот болуу милдетибиз, патриоту болсо, ошол өзүбүздүн кичинекей родинабыздан башташыбыз керек да. Эми бул деген сөз албетте баардыгын университетти бүтүп айылга кет деген сөз эмес. Мүмкүнчүлүгү бары чет өлкөлөргө кетиш керек. Шаарда кимдир бөлүгү калат. Бирок баардыгыбыз бир белгилүү ченде өзүбүздүн салымыбызды кошубуз керек. Баракелди агайга. Бүгүнкү көрсөтүүнү мына ушундай оптимисттик тилек нотада бүтүргөнүбүз биз үчүн да ыңгайлуу. Ыңгайлуу дегенибиз анткени алдыда дагы бир көрсөтүү кызык туудурган, дагы бир полемикалык 40 мүнөт тейлейт деген максат бар. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, келерки көрсөтүүдөн айыл кечтеринен бүгүнкү студент эртең адис болуу менен бирге кыргыз айылына кайтабы? Эгер кайтса, кандай пайдасы тиет? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Келерки жумага чейин саламатта болуңуздар. Ата журт аман болсун.